Урматтуу кесиптештер, урматтуу Сооронбай Шарипович, урматтуу өкмөттүн болочоктогу мүчөлөрү. Дүйнөдө кандай окуялар болсо, глобализация алкагында Кыргызстанга да таасир тийип атат да. Мына Ислам мамлекети деген террордук уюмдун уюгу Мосул шаарында жайгашкан. Иран өкмөтү 17 октябрда аларга каршы чоң күрөш баштады. Аларга Америка Кошмо Штаттары баштаган коалиция да жардам берип атат. Эми ошол жердеги террористтер качып келип Кыргызстанга келбейби? Ушунун алдын алыш боюнча эмне иш чара кылып атасыздар? Бизде бул боюнча жакшы элестер КМШ мамлекеттеринин органдары чогуу иштейт, чогуу маалымат алышат. Ошол анан айрыкча биздин Кыргызстандагы чыгып кеткендердин тизмеси толугу менен бар. Алар бияка кирсе баары көзөмөлдө келгендерин бул жакта. Алар дагы башкалары дагы. Анан бул боюнча биздин азыр органдар толугу менен иштеп атат. Кудайым буйруса, азыр көзөмөлдө. Эми Кудай сактасын. Бул боюнча сиз айтып кеткен баягы коопсуздук шаар долбоорун тездетсеңиз жакшы болмок. Анткени Жеңиш Парпиевич жаңы жумушка келип атканда биз комитетте ушуну айттык эле, ал өтө катуу киришти эле, мен ушуна баштайм деп. Эми соттор бүтүп калыптыр буйруса, ошо катуураак киргизсеңиздер. Анан экинчи маселе, биз чек ара кызматынын бюджетин карап атканда, чек ара кызматына 150 штат берилет дегенде ошо толук берилбей атты да, баягы улуттук гвардиянын эсебинен. Биз приоритеттүү тармак тандап, ошол жака көбүрөөк акча каражат жумшап, ошол жакты карасак. Анткени ал жакта келген адамдар канды көрүп келип, психологиясы бузулганда, бул жерде бир коомго бир чоң эле зыян келтирип коюшу мүмкүн. Ошо көңүл буруп, чек ара кызматынын ошо коопсуздуктары киргизип, бардык чек араларга биз ошол видео көзөмөлдөрдү орнотсок эртерээк. 150 штат берилет, азыр карап атабыз, берилет алда.